Это в сентябре. Билем. Немlik перепуданная штраф болған. Темиров Лайф. Ассаламу алейкум. Сіздер менен Ақтілек Қапаров. Өткөнкү чыгарылышта Кыргызстандын карапайым жарандары 250 сом айыппулун айынан чет өлкөгө чыга албай жатканын көрсөткөнбүз. Ал эми ошол эле маалда 3 депутаттын төлөнбөгөн айыптары тууралуу билгенсиз. Алар карыздарын төлөбөстөн кантип дүйнөнү эркин кыдырып жүргөн жөнүндө айтканбыз, көрсөткөнбүз. Бүгүн биздин команда бардык депутаттардын мыйзам бузуулары жана айып пулдары боюнча текшерүү жүргүздү. Ошентип, Төлөм КЖ порталында бир эле Атазов, Бакасов, Алимжанов эмес, мындан тышкары дагы айып пулу бар 11 депутат бар экенин көрсөтүлүп турат. Алар Нурланбек Азыгалиев, Медер Алиев, Исатбек кызы Аида, Фархат Исмаилов, Алишер Козуев, Жаныбек Кыдыкбаев, Исхак Масалиев, Медербек Саккараев, Максатбек Сарбагышев, Кундузбек Сулайманов жана Бакридин Шабазов. Төлөм КЖ порталынын маалыматы боюнча айып пулдардын көбү жол эрежесин бузгандары үчүн чыгарылган. Маселен, депутат Медербек Алиев 12 000 сомго 6, ал эми Исатбек кызы Аида 10 000 сомго 3 штрафы бар. Калган эл өкүлдөрүнө 2 000 сомдон 6 000 сомго чейин айып пул салынган. Айта кетсек, порталдын маалыматына ылайык, депутаттар Жаныбек Кыдыкбаев менен Исатбек кызы Аиданын 2019 жылдан бери айып пулу бар. Ал эми Фархат Исмаилов менен Медербек Алиевдин айып пулдары 2020 жылдан бери илинип турат. Ошондой эле сот аткаруучулардын линиясы боюнча 2 эл өкүлүнүн карызы бар экен. Алар вице-спикер Нурланбек Азыгалиев жана депутат Жаныбек Кыдыкбаев. Достор, кандай ойлойсуздар? Эл өкүлдөрүнүн төлөм порталы сот аткаруучулар сайты аркылуу да айып пул салынганына карабай чет өлкөгө чыгышабы? Анда текшерип көрөлү. Бул 17 марттагы жаңылык. Вице-спикер Азыгалиев Ташкент шаарындагы парламенттер аралык комиссиянын ишине катышууда. Ал эми 10 мартта депутат Жаныбек Кыдыкбаев Санкт-Петербургда иш сапары менен болгон. Мына ушундай. Достор, эгер биздин жумушубузду колдогуңуз келсе, анда биздин Patreonго катталыңыздар. Бул видеого лайк басыңыздар, бөлүшүңүздөр. Биз улантабыз. Биз депутат Жаныбек Кыдыкбаев менен байланышканда төмөндөгүдөй жооп алдык. 2019 жылдан бери 3 нарушенияңыз төлөнбөй келет экен. Хорошо, төлөп коелу, бизге квитанцияны беремиз да. Сот департаментинин сайтында дагы карызы бар дейт да, Ак-Суйский районундагы Ысык көлдүн. Төлөм КЖда дагы Ак-Суйский району ПСИ Ысык области дейт, обратитесь дейт да. Сиз за граница чыккан турбайсызбы? Жакындачы. Анан кийин границадан сизди эметкен жокпу? Маалымат беришкен жокпу? Ушундай штрафтардын бар экенин деп. Жалгыз этилген, бирок биз разбирать эткенбиз да, Ак-Суйский менен сүйлөшүүдө. Аякта бар менен төлөнгөн, эч кандай эме бар, эчтеке жок. Алар базадан эле симметиктер койсо керек да, ошол айткан сүйлөшкөнбүз да, боюнча ушул чечкенбиз. Төлөнгөн бирок базадан алынган эмес дейсизби? Эми ал эми менин эмес да, ошол исполнительдин албай койгондур. Сиз кайсы журналисттердин ушундай штрафтарды билгендерин айтасыздар? Темиров Лайф. Темиров Лайф? Мен башкасын деле карагылачы. Бар, ошо карап атабыз. Вице-спикер Нурланбек Азыгалиевди биз айткан маалымат таң калтырды. Ал бул маалыматты дагы тактаарын айтты. Алайында келген сизде эмеде Төлөм КЖ деген порталда штрафыңыз бар экен да? Төлөнбөгөнчө болушу мүмкүн. Сиздин пиниңизгечи? Бул маштагабы? 6 000 сом. Жок, сиздин эмеңизге, могу экен. Могу ИННге. Одно нарушение на 6 000 сомов. Вот более подробно. Болушу мүмкүн, бизге эч бир извещение келбептир. Кайсы сүрөткө тартып алайынчы? Без проблем. Биз төлөп коелук. Могу Төлөм КЖден да эметсеңиз анда.
Билсең, э? Ага, анан кийин да сизде эме экен. Жана сот департаментинин сайты бар да, судоисполнитель дегенчи. Ошондо тоже у вас есть задолженность. То есть Аякта уже не должно быть. Көрөлүк аны дагы. Карап чыгып. ошо энеңиз менен карап текшерип Карап чыгып. Хорошо. Рахмат. За границу вас пускают? Эч ким эметпейби? Жөнөкөй элдерде 200 сомдук штраф боюнча. Билем. Ал маселени биз да көтөрүп атабыз. Ал маселени ошон үчүн айтып атпайбызбы? Банкама эмелерде аэропортто болуш керек ошол. Мүмкүнчүлүк бериш керек биздин жарандарга, на месте они оплатили, возможность была вылететь деп. Эки жактан тынчык болот да ошо. Болбош керек по идее. Эми машиненики мен үстүмдө азыр машина жок. Үстүмдө менде машина. По-моему, бул эмеге чыккан, жана ручной берген да, жазып берген, эме безопасный город эмес. Административный штраф. Да, вот сейчас вручную введен реестр правонарушений. Муну мен тактап эметип коем. Хорошо. Макул, Всё, рахмат. мейлиңиз, чоң рахмат. А депутат Медербек Сакараев болсо айып пулдары тууралуу маалымат үчүн ыраазычылыгын билдирди. Штрафыңыз бар экен. Штраф? За нарушение ПДД. Где это происходит? Какого числа? 21.09.24. 29.09. Как? Да. Число какое? 24 сентября 2021 году. 24. Нарушение правил дорожного движения водителем транспортных средств. Это в сентябре аж? Төлем, да. Төлем КG. У меня показывают это. По Корчеку могут не показывать, а в Төлем КG это они берут, получается, сайт госучреждения УКУК при Генпрокуратуре. Рахмат. Да. Рахмат, что подсказал, заплатим, конечно. Тогда это штраф. Хорошо. А у вас, когда вы выезжаете за границу, не останавливаете из-за этого? А то некоторых А это граждан... не моя же машина. Ну, это не на машину оформлено, а на ваш ПИН. На ваш ИНН. И? Да, да. То есть это не по безопасному городу, может быть. Удостоверение, получается. Да. Всё. Это где надо смотреть такие? Төлем КG. Төлем КG. Да. Все, Рахмат. Ага. Алтын. Хорошо. Ладно, удачи. Эл өкүлү Бахридин Шабазов бизге ал бош эместигин жана анын жолугуусу бар экенин айтты. Меня зовут Ахтилек Капаров, на минуту, пожалуйста. Я занят. Из Тимирополя. У вас штраф, оказывается, есть неоплаченные. А? В портале Төлем КG, смотрите, на 4000 сомов есть. На ваш ПИН, Какой пин? который в паспорте на обратной стороне указан. Может Хотели быть, взять я его даже с комментарием. А? Может быть, я не знаю. Вас за границу пускают? За границу пускают? Я не выезжал. Мындан көп өтпөй бизге анын жардамчысы чыкты маалыматты такташ үчүн. У него 2 штрафа на 4000 сомов. Вот коду оплаты. С пеней, да, получается, 2000 сом в общем штрафы, но үстүнө еще төлөбөгөндүктөн 1000 сом пенясы бар экен. Ничего себе, штраф. Это по машине, да, походу? Нет, по его паспорт на обратной стороне пин деп коет. Вот. 18 марта 2021 году. А по какой-то причине непонятно, да? Нет, нарушение правил дорожного движения. Дорожное движение. Это штрафы, выписанные всё. вручную. Всё. Безопасный город мест. Все, да. Рахмат. Депутат Исатбек кызы Аида ыраазычылыгын билдирип, айып пулдар тууралуу маалыматты тактайм деп сөз берди. 10 сом штраф бар экен? Да. На мой пин, да, получается? Да, ошо сиздин пиниңизге. Спасибо, что сказали, потому что мен аны билбеткем, он мен эмне себептен андай штраф болгон. Бирок машиналардын бат-бат текшерип карап турам, баарын эле төлөп турат. Билем как чыккан. Бияқта штрафы, выписанные вручную, зарегистрированные в едином реестре правонарушений деп турат да, вручную жазып бергендер окшойт. Хорошо, анда тактайынчы, менде маалыматым жок экен ал жөнүндө. Бүгүн биз 11 депутаттын ичинен 5-өсү менен байланыштык. Эгерде башка депутаттар дагы комментарий беребиз десе, биз микрофон сунууга даярбыз. Жыйынтыгында гана тыянакка келебиз. Карапайым калк карызы төлөнбөгөндүктөн сыртка чыгарылбай, ошол эле учурда ошондой эле айып пул менен депутаттар чет өлкөгө ээн эркин чыгып жүрүшөт. Любой мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкөнүн биринчи адамдарын мыйзам алдында бардыгы бирдей деп айтканды жакшы көрүшөт. Чынында ошондойбу? Актуалдуу маселе. 250 сом айып пул төлөнүп, билеттер күйүп кетпеш үчүн
Карапайым эл билип билбей мыйзам бузган үчүн аэропорттон эле төлөй тургандай мүмкүнчүлүк түзүп коюу чындап эле бийликке ушунчалык кыйынбы? Көрүшкөнгө чейин.